Урматтуу кыргыз элим, азыр Кыргызстанда партиялардын санынан башың айланат. Мен айтат элем, эки эле партия бар. Крыса жана Кумурска деген эки эле партия бар. Крыса деген бул мамлекеттик кызматта туруп, мамлекеттик байлыгын урдап, чоң байлыкка ээ болгондор. Алардын дворецте жашашат, машиналары $100,000. Bir чиновник айтышты кече Бишкекте эле 125 квартирасы бар экен. Ал эми экинчи партия бул Кумурска партиясы. Кумурска партиясы деген бул өзүнүн ак эмгеги менен, маңдай тери менен жашагандар. Буларга баягы жөнөкөй калк, врач, мугалим, мигранттар кирет. Мигранттар мисалы Кыргыз республикасынын экономикасына аябай чоң салым кошуп, 2 миллиарддан ашык доллар пайда келтирет. Ал эми мына шайлоого мына азыр бараткан крысалардын балдары бара жатат. Крысанын балдары деген баягы аталары коррупционер болуп акчаны жыйып, эми депутатка аттанып жатат. Эми буларга эч кандай уруксат бербеш керек мамлекеттеги. Булар баягы алма сабагынан алыс түшпөйт дегендей баягы көнгөн ишин кылат. Мына ар бир баланы чоңойткондо энеси бул элге кызмат кылсын, чоңойгондо элди коргосун деп жакшы тилеги менен чоңойтот. Ал эми чоңойгондон кийин мына баягы крысалар бийликке келип мамлекетти уурдап жатышат. Мындай акыл менен иш кылыш керек. Мына мамлекетти уурдап түрмөгө түшүп мындай өлүп кетсе мына чиновниктер, аялдары башка күйөөгө тийип кетет. Ошондо мен айткам, бул башка бирөө үчүн байлык жыйнабагыла деп айтканмын. Буларгачы, мына чиновниктерге мына түрмөгө түшүп жатат, ооруп баары чиновниктер. Балдар дагы күнүн көрөт. Ошондо эле бул бизде ар намыс мындай патриоттук эң чоң биринчи орунда туруш керек. Мамлекеттик чиновниктерди койгондо, депутатты койгондо бул жагын караш керек.